Достор, oyun баштайында да ачылыш шаржем болду. Мына Демир Чакевич 35 жаштан жогоруларга. Бир аргымак 35 жаштан кийинтерге да бир аргымак да. Мирбай да уюштуруу иштеринде жүрүп, бул жакта Ака аке жүрүп. Айдор oyun ачылышы жакшы башталды. Мына oyunдар башталды. Мына бүгүн Чыңгыз Айтматов районунда бир чоң жакшы иш-чара болуп атат. Акимдин кубогу болуп атат да. Биз дайым айтабыз го, келечек жаштардыкы депчи. Ошон үчүн ошол эртеңки келечек жаштардыкы үчүн биз бүгүн жаштарыбызга шарт түзүп беришибиз керек да. Жаштарга багыт көрсөтүп, мотивация берип, анан ушул оюн кызыктуу өтүү максатында ушул байгени сайып жатабыз. Статистиканы алсак, дүйнө жүзүндө 270 миллиондон ашык адам футбол менен машыгат экен да. Бул дүйнөдө бир эң массалык тараган, эң бир кызыктуу оюн, командалык оюн. Оюнда команданын ар бир мүчөсүнүн оюнуна жараша команданын ийгилиги көз каранды да. Ошонун негизинде футбол бир кызыктуу жана ошол эле убакта стратегияны, тактиканы билген оюн. Ошон үчүн ушул футболду колдоп жатабыз. Деги эле өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн билим, спорт, маданият баардык тармак бир деңгээлде өнүгүш керек да. Рахмат. Ийгилик болсун. Медер мырза айтканыңыз келди. Эсеп болуңуз. Мынакей оюн кызуу жүрүп атат. Азыр Кайнар Карабур айылдарынын ортосунда болуп атат. Медер мырзадан да оюн уктук. Буюрса мынакей оюн травмасыз жакшы өтсүн деген ойду айткыбыз келет. Ушундай ишкерлерибиз көп болсун. Жалпы эле мынакей Айтматов районунда мынакей асыл спорт комплекси ачылгандан бери бир нече оюндар болуп атат. Андан кийин Медер мырза дагы өз сөзүндө баса белгилеп айтып кетти. Жалгыз эле спорт эмес, маданият, билим берүү, жаштардын ар тараптан өнүгүүсүнө дагы ар тараптан колдоо келет. Ошол эле учурда апалар да жыл сайын 8 март энелер күнүндөгү майрамдарда сыйлап келет. Айтор ушундай ишкерлерибиз көп болсун. Баардык ишкерлерди ушул тармактарды колдоого, ар тараптан мындай өнүгүүсүнө салым кошууга чакырып кетет элек. Мынакей бүгүнкү оюндун жүрүшүнөн кыскача видео болду. Ийгилик болсун достор. Медер мырзага ыраазычылык билдиребиз. Кечеден бери Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен Мурас достук турнири старт алды. Ошондой демилгени улай эле биздин райондо дагы облустук деңгээлде Айтматов райондук мамлекеттик администрация башчысы Акимдин кубогу ноябрь айынан бери башталып оюн жүрүп атат. Бүгүн ачылыш аземи болду. Кудай буюрса ушул кышкы баягы айыл жергесинде бош жаштардын арасында ушул турнир кышы менен болмокчу. Жыйынтыгында турнирге жалпысынан облус боюнча 31 команда катышып, өздөрү айылдын намысын коргоп, бири-бири менен спорттук жактан жарыш жүрүп атат да. Бул өз кезегинде баягы жаштарды массалык спортко тартуу болуп эсептелет. 18 жаштан жогорку жаштар үчүн айыл жергесинде башка бир мындай бара турган спорттук секциялар жок. Футбол менен жалпы жаштар алек болуп, азыр айылдар ортосунда дагы ынтымактар да түзүлүп атат десек болот да. Бири-бири менен байланыштар бекемделип, бири-бирин таанып дегендей. Элибизди президенттин демилгесине улай эле жакшы нерселер райондук деңгээлде да жайылып атат. Анан бул турнир жогоруда биз белгилеп кетишти. Мурда шарт жок, ушундай каардан эчте каар жаап атат. Сыртта болчу да, мектептин спорт площадкаларында кардын үстүндө ойношчу эле. Азыр ушундай спорт залды бизге белек кылган Абилдаев Болот Эралхановичке да ыраазычылык билдиребиз. Учурдан пайдаланып 100 миллион сомго асыл заңыраган асыл спорт комплексин куруп берди. Биз үчүн чоң кубаныч, белек болду десек болот да. Азыр жып-жылуу залдын ичинде ушундай шартта ойноп атабыз. Анан районубузда мындай жакшы тенденция болуп келатат бизде. Ушул райондук бийлик жергиликтүү ишкерлер менен аябай тыгыз мамиледе иш алып барып, ушундай спорт комплекстер, ушул эле бүгүнкү Акимдин кубогуна дагы жакшы спонсор чыгып, 2 жылкыны сайып берип атат да, баш байге катар 35 жашка чейинкилерге жана 35 жаштан кийинкилерге. Бул бизге ишкерлерге аябай мындай ыраазыгы болсок болот да. Районубуздагы ушул жалпы ишкерлердин баардыгына райондун администрациянын атынан, райондун элинин атынан, ушул жаштардын атынан ыраазычылык билдирип кетебиз. Акыркы кездерде футболдун актуалдуулугу жаштар арасында аябай өстү. Ошол өскөндүгүнүн алкагында бүгүнкү күндө эле
оюндарды көрүп атабыз даражасын. Бири-бири менен да ойногон оюн да койсо да. Бул келечекте Кудай буйруса бизди бир чоң спортко дагы жетелеши мүмкүн да. Анан жаштар арасында дагы ушул ден соолугу бекем, жакшы бир коомду түзүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Анан учурдан пайдаланып ушул бардык уюштуруучу район башчысына, ишкерлерге баарына ыраазычылык билдирип кетебиз. Достор, ийгилик болсун. Бүгүн асылдан баарыңарга салам. Ушундай спорттук комплекс куруп берген адамдарга чоң рахмат. Жылуу ичинде монда сырттагы аба ырайы эч таасир бербей, балдар жеңил кийинишип алып футбол ойношуп атат. Сыртта болсо соон болуп каржып атат. Айланам карасаңар, машина көп. Бул элдин көптүгүн билдирет. Негизи эле буга чейин дагы бизге сүйлөп берген акелерибиз айтып кетти. Ушундай спорттук иш-чаралар, дени сак жашоого үндөгөн сонун спорттук иш-чаралар көп боло берсин. Бул ошол дени сак улут күчтүү мамлекет деп айтылат го. Ошол дени сак улут болууга болгон күч-аракеттер, негизи эле мына Асыл спорт комплексине буга чейин дагы сонун иш-чараларды тартып келгенбиз. Мындан кийин да тартып беребиз. Жакшы иштер көп боло берсин, жакшы иштер жайылта берели достор. Ийгилик болсун. Бүгүнкү жаңылык эртеңки тарых дейт. Өлкөбүз өнүгө берсин. Күндөрү эки форматта өтүп атат. 35 жаштан жогоркулар арасында жана 35 жашка чейинки курактагалар арасында өтүп атат. Бул жерге жалпысынан 30 команда катышып, күч сынашууда биздин бул антиктик кубогуна арналган мелдеште облустук деңгээлде өтүп аткандыгынан ачык турнир болуп, Манас районунан 5 команда, Бакай Ата районунан 3 команда, Айтман Ата районунан 21 команда жана Талас шаарынан 1 команда катышып, мелдештик үндөгөнгө улантып атат. Азыркы куттуктоо сөздү каалооду Айтман Ата районунун мамлекеттик администрация башчысы Сагынбаев Бектур Абдыразаковичтен. Assalamu alaikum, урматтуу жаштар, урматтуу Талас өрөөнүнүн келечеги деп айтсам болот. Билесиңер, жаштар биздин келечегибиз деп. Ушул келечекке кам көрүү баардыгыбыздын милдетибиз деп эсептейбиз да. Анан спорт деген бул билесиңер дени сак улут. Демек дени сак улутту келечекти жарата турган бул биздин жаштарыбыз. Жаштарга канча шарт түзүп берсек, бул астык кылат да. Мына жакшы билесиңер, Талас жергеси илгертен спорт менен, ынтымак менен бардык жерди султандырып келген аймак. Мына силерге шарт түзөйт деп бийлик органдары колдон келишинче иш жүргүзүп атабыз. Мына бул мини футболдун форматында турнир Кудай буйруса мына жылда өткөрүлүп келет. Эми мына борбордук стадионубуз билесиңер көп жылдан бери кароосуз туруп калган. Кудай буйруса эмки жылы ал стадионду да бүтүрүп, чоң футболдун дагы форматында турнирлерди уюштурабыз. Эң негизги максат ушу биздин балдарыбыз өзүнүн бош убактысын бекерге кетирбей, ушул спорт менен алектенсин деген аракет. Билесиңер, азыр мамлекет башчыбыздан баштап бардык жерде мына азыр жумуш бүткөн учур, талаачылык бүткөн, ошого кышында ушундай турнирлерди өткөрүп турсак, бул бардыгыбыздын келечекке болгон аракетибиз деп түшүнсөк болот да. Биздин мына бийлик менен колдон келген ишкерлерибиз биргеликте иш алып барып келип атабыз. Мына 2 жылдан бери биздин энелерибизден баштап мектеп окуучуларын, алдыңкы мектеп окуучуларын да куттуктоодо биздин райондун ишкерлер кеңеши өзүнүн чоң салымын кошуп келип атат да.
мына азыр байге угузулду болуш керек барымыздарга 35 жашка чейингилерге дагы мына дедер жүйөсү дедердин колдоосу менен бир жылкы сайылып атат. Андан 35 жаштан жогоркуларга дагы байге бир жылкы, ошондой эле кызыктыруучу пристер, кубоктор берилет. Менин кааларым ушул турнир травмасы жок өтсүн, ийгилик, ынтымак башка жерлерге дагы жүрсүн. Анда балдар бардыңарга ийгилик каалайм, ден соолугуңар чың болсун. Биз силер менен дайыма сыйынганабыз. Шуну эч качан эскерден чыгарбаңдар. Атын баса белгилей турган деңгээлге жеткизет деп ойлойм. Баарыңарга ийгилик. Буюрса турнирди жакшы ынтымакта, биримдикте өткүзүп алайлы. Ben Maymak ayının turunu oluz. Atım Rayımkolov Akınbek. Бұл Акимдин кубогу өтүп атат бүгүн Керавкада. Буюрса оюндун уюштуруучуларына рахмат. Баары жакшы болуп атат. Жаштардын баары спортко тартылып атат. Райондор, айылдар, республика баардыгы ошо бүт демилген менен спортко тартылып атат. Анан оюн деңгээлине айтып кетсек, аябай сонун болуп атат. Уюштуруучулар жагынан, судьялар жагынан баары калыс болуп, баары жакшы болуп атат. Ошо бул оюнга биз 2-3 жылдан бери даярданып атабыз.